Бүгүнкү күндө чек ара кечиктирилбестен чечилиши керек болгон маселе. Бул үчүн тынымсыз, үзгүлтүксүз аракеттер уланышы керек. Баткен облусунун 3 району болсо, анын 2 Тажикстан менен чектешет. Бир эле Лейлек коңшу өлкөнүн 9 районунун жанынан орун алган. Бельгияда, Нидерландыларда үйдүн короодун граница өтөт, проблема жок, тынч жашайттар. Бизде андай абал жок да, бизде мына көрүп турасыңар, границаны так чечип албасак, Баткен областында өзгөчө Баткен району менен Лейлек районунда эл ошо ата бабалардын жери, ата бабалардын мүрзөлөрү ошого кармалып отурат да көпчүлүгү. Эмесе ситуация ошондой болуп калды, уже миграционный процесс башталды. Эл чыгып кетиши мүмкүн да, мында ошол коркунуч бар. Буга чейин Тажикстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп, ортодогу талаш жерлердин 60%га жакыны такталган. Калганы азыр өтө татаал болуп турат. Себеби Баткендин Аксай, Көкташ айылдарында, Лейлек районунун айрым аймактарында эки өлкөнүн жарандары шахматтык түрдө отурукташып калган. Бул маселеге кылдатты канан иш билги адистер керек дейт коопсуздук боюнча серепчи Токтогул Какчикеев. Бул өтө татаал иш. Мына мисалга Россияда Кытай менен 18-кылымда чек араны калыпташтырганда граф Муравьев деген болгон, падышанын доорунда. Мына ошол киши ишти мыкты билгенинден ошол Амур кыркасындагы бүткүл ошол Сибирдин чек арасынын баарын аныктап, бир мылтыктын үнү жок, бир кыйкырыктын үнү жок, чек араны чечип койгон. Делимитация, демаркация боюнча 2000 жылдан бери комиссия түзүлүп келет. Бийлик алмашкан сайын анын курамы да өзгөрүп, тилекке каршы эч кандай жыйынтык чыга элек. Мындан улам азыр Баткен облусунда абал оор экени жашыруун эмес. Премьер-министр Улукбек Марипов аталган региондо жашап жаткан жарандардын жашоо турмушуна жардам бергенге болгон күчүн жумшай турганын айтты. Азыр өкмөттө Баткен облусуна өзгөчө макам берүү маселеси каралууда. Өзүңүздөр билесиздер, чек арада жашаган биздин жарандардын ар бири мен баатыр деп эсептеймин. Ошол жерде чек араны мындай аскер катары ошол жерде жашаштын өзү эле бир баатырлык да. Ошон үчүн биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктуралар, башка маселелерди аз карап атабыз. Мен ойлойм, ушу Баткен областына бир өзгөчө статус берүү жагы да аз каралып атат. Анткени маселе абдан көп. Ошон үчүн жаңы барган область жетекчилиги Өмүрбек Исакович дагы азыр бир топ сунуштарын даярдап атат. Биз бул боюнча да пикир алмаштык. Ушу жакынкы күндөрдө бул маселелерди биз чече баштайбыз. Баткен облусунда өзгөчө аймак макамы ыйгарыла турган болсо, биринчи кезекте финансылык жактан колдоо көрсөтүлөрүн айтат УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков. Экинчиден, ошол регионго укук коргоо органдарын күчтөндүрүүгө шарт түзүлөт. Ошондой эле ал жакта жашаган жарандарга жаңы жумуш орундарын ачууга жол ачылмакчы. Бирок өлкөнүн азыркы кырдаалда муну ишке ашыруусу оңой эмес. Жалпысын айтканда, ошол чек арага жакын жайгашкан аймактарга өзгөчө статус берилгенде экономикалык, социалдык акыбалын жогорулатып, өнүктүрүү өстөрү боюнча ошол маселелердин баардыгы ушул өзгөчө статуста каралып келет. Жекеле Кыргызстан эмес, Тажикстандын эли дагы бир тилке талаш жерди бергиси келбейт. Демеки келишимдин негизинде алмашуу жолу менен гана маселени чечүү мүмкүн экенин белгилейт адистер. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда 300 километр, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 300-төн ашык километр чек ара маселелеринде жанагы аныкталбаган, такталбаган участкалар бар. Кээ бирлери тоолуу аймактарда, кээ бирлери түз жерлерде. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө бир калыпка келе элек толугу менен. Мен ойлойм, биздин коңшу өлкөлөр дагы ошол алмашуу жолуна, чек ара маселенин көйгөйлөрүн чечүүгө алар деле абдан зарыл болуп турат. Аларга дагы ошо чек арадагы ар кандай мындай уруш, талаш тартыштын кереги жок. Жакын арада тагыраагы март айынын биринчи декадасында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча тараптардын сүйлөшүүлөр өтөрү белгилүү болду. Делегациянын курамына бардык тийиштүү тармактардын өкүлдөрү киргизилип, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жетектейт. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Нью ТВ.